Alma tereydi de çok fazla. Kuz olup endi kuz güreş, jiyim terim başlandı. Турдумама Абдуллаева Кадамжайдын Кызыл Булак айылынын тургуну. Анын 15 сотук багында алманын 4төн ашуун түрү бар. Эми багбан мөмөсүн өз багында сатып алсам деп убайым тартып турат. Балдар окканмыш алмаларды сатып, 50 сомдон сатчу эдик алмаларды. Азыр эми 100 эле арзан болот. Биздин эми тиричилигибиз ушуда. Алма менен жашайбыз. Малинабыз дагы бир арзан болду. Алмабыз дагы арзан болуп атат. Кандай сатабыз? Кадамжай районунун жашоочулары жалпысынан багбанчылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Бирок акыркы жылдары алманын базары кызыбай, мөмөнү сатуу кыйынчылык жаратып жатыптыр. Мындан улам тургундар бийлик экспорт кылууну колго алса экен деген үмүт менен турушат. Семенекten өзүн 1-2 тонна сатабыз. Анан кызыл алмаларыбыз дагы болот эми жакшы эле. Кызыл алмаларды үзгөндө эле жакшы алчу эди 50 сомдон. Бийлем бар жок арзан. Azı biz sat eлекпиз. Бизге кардарам кийин жок, суйган адам жок. Мурда биз алма үзелегеле келип уже адамдар немек кылат эди. Биз мен алам деп. Кайга сатабыз, шуну чоңдор кеңешип чечип берселер жакшы болот эди. Элдин эмгеги жерде каласын. Облустук бийликтин маалыматы боюнча Баткенде 2490 гектар аянтты алма бактары түзөт. Мындан 25 000 тонна мөмө жыйналып алынат. Алмалар коңшу Өзбекстанга экспорттолот. Ажамал Мырзадолат кызы, Салам медиа, Баткен.